Менин көп эле досторум эркек балдар болгон үчүн жана менин сүйүктүү гүлүм роза болгон үчүн жигиттер мага жалаң эле розаларды көп беришет. Ооба, кыздардан мурун жигиттер менен достошууну жактырган Жамиля Ишембаева Супер сулуу 2009 сынагын жеңгенде 16 жашта гана болчу. Азыр чоңоюп, мурункудан да суйкайган сулуу болуп, көптөгөн ийгиликтерди багындырып жаткан учур экен. Айтсак, Супер сулуу сынагы анын мода дүйнөсүнө жетелей алгандыгы да биз үчүн кубанычтуу болду. Анда кеп сулуу да. Арадан 3 жыл өтүп кетти. Ал убакта көп эле жаңылыктар болду. Окууну бүттүм. Кыргыз Орус Славян университетинин колледжин экономика факультетин бүттүм. Ошо аякта кызыл диплом менен бүтүрүп, ата-энемди да бир жолу кубанттым. Ошо андан башка мода дүйнөсүндө дагы эле иштеп жүрөм. Аякта дагы көп эле жакшы жаңылыктарым бар. Суперинфо сулуусун сынагандан кийин дагы бир нече конкурстарга катыштым. Ал сынактардан жакшы эле жетишкендиктерге ээ болдум. Андан кийин эл аралык конкурстарга да катыша баштадым. Алардын бири Супермодель Азии, кыргызча айтканда Азиянын супермодели конкурсуна барып, ал жерден Кыргызстанды жакшы жеринен көрсөтүп келдим деп ойлойм. Ошо демек супер сулуу сынагы сени мода дүйнөсүнө багы жетелей алган экен да? Албетте, супер сулуу сынагы мода дүйнөсүнө дагы бир түрткү болду. Анткени бул сынактан кийин мени көп элдер таанып калды. Ар кайсы жерлерден, интернет сайттардан да, көчөдөн көрүп, сен Жамилясыңбы деп калышат. Андан бери чоңоюп турсуң, сулуу болуп калыптырсың деп көп айтышат. Анан менин өзүм Темировкадан болом, Ысык Көл областынын. Аяктан дагы туугандарым телевизордон көрүп, ар кайсы клиптерден же жарнамалардан көрүп, абдан кубанып калышат. Аз башында айтып кетпедиңби, Азия сынагына да катышып калдым депчи. Ал жака кантип катышып калдың, ошонун кененирээк айтып кетсең. Азия супермодели конкурс ал Таиландта өткөн. Ошо ушул жылдын, мурдагы жылдын күзүндө бардым. Аяка биринчиден бияктан Кыргызстан ичинен кастинг болду. Модельдердин ичинен. Аяктан тандалып кеттим. Аяктан тил билүү, фигура, бой, салмак деген критерийлер менен тандалат кыздар. Ошо аяктан тандалып, биринчи, экинчиден биздин тандалган кыздардын сүрөттөрү конкурстун уюштуруучуларына жөнөтүлүп, алар өзүнүн же катышат, же катышпайт деген жообун айтышат. Ошону күтүп толкунданып турдум. Анан Кудай буйруп катышып калдым. Ошо мени жактырышты. Ал жерге барып келдим. Ал жерде Азиянын бүт мамлекеттеринен кыздар катышты. 42 сулуу катышып, ар күнү топ 10 деп коет го. Ошондойлор тандалып жатты. Мен дайыма эле ошол топ 10 ичинде жүрдүм. Дайыма алардан кем калышпай, биздин дизайнерлердин көйнөктөрүн алып кеткем. Аларды көргөзүп, биздин каада салттарыбыз жөнүндө дагы айтып жүрдүм. Ошентип эң мыкты фигуралардын арасына кирдим Азия боюнча. Жана аяктан жагымдуу айым деген номинациясына ээ болуп келдим. Куттуктайбыз. Рахмат. Азыр эле дагы башында айтып кеттиң клиптерде депчи. Анан клиптер демекчи, сен да Арсендин клипинен көрүп калганбыз. Клиптерге катышкандан мен өзүм деле рахат алам. Анан дагы биз дос мамилелеринде болсок, ал жылдыздар менен албетте мен жөн эле тартылып берем. Клибинин режиссеру Мирлан Саткынбаев чакырган. Аны менен да жакшы мамиледебиз. Ошо ал мени көп эле клиптерге чакырат. Бирок менин же колум бошобой, же дагы башка себептер боюнча катыша албай калам да. Көңүлүмө жаккан жигит болсо барып тартылып кое берем дейсиң. Албетте, жакшы адам болсо, жакшы жигит болсо, ал менин досум болсо, албетте катышып коем.
Кайсы ырчы жигиттерди жактырасың же алар кайсы ырчы жигиттер менен мамилең жакшы дегендей? Биздин эстрададан көп эле жолдуздар менен мамилем жакшы. Достук мамилем. Ошо. Негизи Канат Кутаевдин балдары жагат мага. Анткени менин оюмча алар сырткы келбети боюнча дагы, ички дүйнөсү боюнча дагы, талант боюнча да алдыда деп ойлойм. Ошо алардын ар кайсы сынактарына мен аябай көрүп, аларга ишенип утсун деп карап отурам. Ошентип Гүлжигит Калыковго дагы аябай күйдүм эле, күйөрманы болупчу. Ошо утту, Кудай буйруса, аны куттуктайм. Андан кийин Бек Исраиловдун дагы жаңы толкун сынагына барганда күндө телевизор тиктеп карап отурдум, утса экен деп. Анда айтып калдың эле, жигиттер багы коркутуп, ала качам деп жүрөт депчи. Албетте андай окуялар көп эле болду. Ар кайсы жигиттер мен сени ала качып кетем деп коркутуп калышты. Бирок Кудай сактасын, мен ала качканды жактырбайм. Өзүм эле сүйлөшүп, өзүм жактырган, каалаган адамга турмушка чыксам дейм. Ойлойм, али жашмын деп. Азыр биринчиден окуу, карьера, андан кийин кайкорма элем, кыздын барар жери күйөө дегендей. Ага чейин бир жакшы адамга жолугам деп ишенем. Ошо мен үчүн жигит мындай ишендүү болуш керек да. Жалгыз эле түйшүктөрдүн баарын кыз киши көтөрбөй, аны менен да бөлүшүп, ага ишене турган адам болсо, мага ошондой жигиттер жагат да. Суперслуу 2009 сынагын жеңгениңди укканда кандай сезимдер болду эле деген суроону узаттым. Ал күн менин эсимен кетпейт. Ал кыш күндөрүнүн бири болчу. Суук күндөрдүн ичинде. Конкурстун акыркы этапты болчу. Мен алдыда келатканмын. Анан ошол бойдон акыркы күнү өзүм дагы эч кимге ишенбей бир сыйра текшердим. Алдыда эле келатамбы деп. Алдыда болчумун. Анан чарчаганманбы, толкунданганманбы, уктап калыптырмын. Уктап калган бойдон түшкө жакын апам мени ойготуп эле редакциядан чалып атышат деп калды да. Мен сүйүнгөнүмөн атып туруп, эмне кандай десем, ошондой сен редакцияга чакырып атат, отуп турсуң деп бетимен өп калды апам. Анан мен сүйүнгөнүмөн барып эле гүл пүлүмдү көтөрүп алып эле редакцияга жетип келдим. Ошо анан мага ушундай суук күндөрдүн биринде Египетке, ушундай экзотикалык мамлекетке жөнөтүп атканына абдан сүйүнүп, ошо путевканы алганда аябай ыраазы болдум. Анан кийин дагы башка мамлекеттерге бардыңызбы, эс алып дегендей? Ооба, албетте мен өзүм саякаттаганды аябай жакшы көрөм. Кичине кезимден эле ар кайсы мамлекеттердин маданиятына, алардын тарыхына кызыгам. Таиландка бардым, ошо конкурс менен. Дагы Турцияга фотосессияга барганмын. Андан кийин Стамбул шаарына. Жана Анталияда эжем экөөбүз эс алып келгенбиз. Ошо ага ата-энеме ыраазычылыгымды билдирем. Ошо анан кичинекей кезимде бийге катыштым да, шаттык тобуна. Анда биз ошо бий тобу менен ар кайсы мамлекеттерге барчубуз. Анда дагы Султанат Аманга барып, фестивалга катышып келгенбиз. Мына быйыл да бул сынак башталды. Катышам деген кыздарга кандай кеңеш, ой пикириңизди айта элеңиз? Биринчиден баарына ийгилик каалап кетейин. Кыздар, силер ал сынактарга катышкыла, өзүңөрдү сынагыла. Анан силер утпай калсаңар дагы ал силердин жеңилип калгандыгыңар эмес. Анткени сынактар бизге эмки сынактарга жана жашоого тепкич болуп бере алат. Ар бир сынактан өткөндө биз жаңы нерселерге үйрөнөбүз. Биздин мүнөзүбүз,
өзгөрөт, биздин дүйнөгө көз карашыбыз өзгөрөт, жана өзүбүздүн максаттарыбызга умтулганды үйрөнөбүз. Ошон үчүн эч качан өзүңөрдөн уялбай, алдыга умтулуп эле, сынап көрө бергиле, бардыгы болот. Маеңе рахмат, ийгилик каалайбыз. Талыкпастан, талбастан иштеп Кыргызстандан желеген желбиретип жүрө бер. Чоң рахмат, силерге да рахмат.